Мынакей карачы. Союз убагындагы чечесине. Мынакей. Ондай Ондай болуп болуп турса жолобойт экен да. Ошо мен өзүм 2 жылдан бери ушуну пайдаландым. Ал болсо бат эле жеп кетет да буну. Дарбыздар. 3 жылдан бери тигип атам. Дарбыз уже жанагы балдардын ойногон тобундай болуп алат. Фундаменттин ичине да алма отургузуп койгон да караңыздарчы. Бул кен колдун жапайы чесногу. Мускатный жүзүм. Мускат кызыл болот, Агыш. Агышыбы? Агыш тоголок майда мускатный жүзүм мынакей мына. Союзден бир чөп жок. Кайсы сорту бул жерде? Эми ак картошка билбейм, ранний картошка да. Ассаламу алейкум. Урматтуу багбандар, урматтуу дыйкандар, караңыздарчы мондай кооз гүлдү. Мына сонун. Эми ушундай нерселерди, ушундай жакшы гүлдү өстүрүп, бир кичинекей огороддон 4 сотчук огороддон чоң киреше алган мына дыйкандар бар экен да. Мунун өзү мынакей мен ушул жерде таласта жүрүп, өзүбүздүн жээним мынакей атамга окшош. Качкынбай байкен мына бүгүн үйүнө келип отурам, өзүм атамдын эле копиясы да. Мына буга чейин келип эле жүрчүк, бирок азыр бүгүн эл көрүп мынакей үйдө баардык гүлү дагы бир жагында. Мен силерге баарын көргөзөм. Картошкасы гүлдөө уже жеп башташты. Несин айтасыздар? Мына ушундай нерселер менен мына бүгүн силерге тааныштырайын. Мына мен жээним Качкынбай байке, өзүмдүн бир тууган жээним. Багбанчылыкты, дыйканчылыкты мынакей тайкелерин кандамай эркектин немеси тага журтун тартып коет го, мына ошондой эле мына Качкынбай байкем ушунакей тага журтун тартып багбанчылык, дыйканчылык менен иштеп атыр. Качкынбай байке, айтыңызчы мынакей мондай сонун нерселерди кандай кылып өстүрөбүз? Буларды ким карайт? Канчалык могул жерден, кичинекей жерден кооздукту жаратып атасыз, түшүмдү алып атасыз? Ушулар жөнүндө кенен айтып кетиңиз эми. Эми бул гүлдөр менен мен тиги бала кезим менен эле гүлдөрдү аябай эмеге дыйканчылыкка ошо аябай эме жакын болчумун да. Анан кийинки убактарда ушуларды өстүрүп, анан могу алма өрүк алча кыйыштырганды дагы үйрөнүп калдым да. Муну өзүм быйыл кыйыштырдым. Өрүктү кыйыштырдыңызбы? Өрүктү кыйыштырдым, жана баткенский чоң өрүктөрдү кыйыштыргам. Бутактан эле кыйыштырып койдуңуз да? Бутакты эле алып тиги жапайы данектен чыкканда кыйыштырып койдум. Муногу жүзүм болсо эме жанагы дамский пальчик деген жүзүм булчу. Дамский пальчикке канча жыл болду муну отурусканыңыз? Бул 3 жыл болду, түшүм бере элек бул. Муногу флокс деген гүл булар. Булар болсо мунулар болсо эме Илвини зеф дейт мунун түр-түрү бар. Илвини зеф, Илвини зеф дейт муну. Муну жылына өстүрөсүзбү же ушул жерден өзү? Жылда өзү чыга берет. Жылда чыга берет. Мына ак түрү да бар. Бул мунусу ак түрү. Бул жылына эле өсүп чыга берет турбайбы? Чыга берет, ургунан түшүп чыга берет. Бул болсо эме роза пьяновидный. Тыйыл ак роза. Розалардын канча түрү бар эми сизде? Роза мерде эми бир 6 ушундай го. 6 түрү бар. Муну болсо быйыл отургуздум каркада дейт. Каркада бул өзү кызыл болот. Эме бордовый кызыл болот. Анан тиги сүрөттөр дагы тартып койгондор бар, анан сүрөттөр. Сонун гүл экен, иә. Бул эме жанагы гүлдөргө эме берет го. Кооз. Сонун экен. Бул болсо мына ирис. Ирис деген гүл, иристин менде 5 түрү бар. Мына жерде фиолетовый, сарысы, агыш цвети. Эми Качкынбай байке. Бир суроо, сиздерде мына картошка жактычы? Сонун болуп гүлдөп атыптыр да. Ушу тууралуу дагы бир айтып кетпейсизби? Эми картошканы мен Кайсы сорту бул жерде? эми ак картошка билбейм, ранний картошка да. Эрте бышканы? Эрте бышканы. Уже эми мына бир 10-15 күндө уже жеп баштасаң болот уже. Мынакей эме Жагы бийик өсүүчү помидорлор да. Помидор мына уже түйүлүп жипке байлап койдум мынакей. Уже түйүлүп калыптыр помидорлор. Помидорлор түйүлүп калдымдай болду. Эгер болсо эме болгарский перец, баклажан. Буларда кайсы сорттор? Чоң-чоңбу? Чоң сорттор булар. Бирөө сүйрү, бирөө жанагындай крупный боло турган. Молор болсо эме гладиолус гүлдөр. Жазында мына жердин баарында тюльпандын түр-түрү болчу. Анан бул тюльпан бүткөндөн кийин кайра роза. Тюльпандар гүлдөп бүтүп калдыбы, э? Тюльпандар гүлдөп калган. Бул болсо помидор бул 2 сортту. Кайсы сорттор? Линда, анан кийин мына бирөө эме жанагы майда Черри. майда помидор, анан кийин жанагы эме
черный принц деген помидорлор чыгат тургу азыр О. ошол черный принц чоң болот аябайчы. Эмне үчүн могу клубниканын үстүнө клёнка байлап койдуңуз? Ошол кызык болот. Бул биздин бул жерде эме да мына жана уурчым каралат чымчык деп коет афганка деп коебу. Анан ошол анын дагы бир сагысканга окшогон бир чымчык пайда болду. Ошолор балапан чыгарып эле анан келет да. Анан мынудан байлап койсоң мынду шамалда көрүп турбайсың арасы. Шум болгондо булар жолобойт экен да. Шалдыратып турса жолобойт. Мындай болуп турса жолобойт экен да. Ошо мен өзүм 2 жылдан бери ушуну пайдаландым. А болбосо бат эле жеп кетет да муну. Мына жерде караңыздарчы, картошкалар мына апапакы көз жоозун алат. Мындай картошка аз таласта гүлдөйдү элек. Түйүндөрүн чоң карабайсыздар. Гүлдөрүн караңыздарчы, мына өзүнчө эле букет мына монда карасаңыздар. Мына букет болуп турат мына. Сонун болуп караңыздарчы. Могу жакта дагы малина бар экен. Бу жерде 5 түп малина бер. Мынакей. Мындайынан жөө 2 киши оюнан ашып кетти бул малина. Гүлдөп баштады мына. Бул малина эмне сорт? Я качмай. Жөнөкөй эле жанагы күзгө чейин ала бере турган малина, берки польский сольский эмес, жөнөкөй малина. Азыр гүлдөп баштаган экен да, түптөрүнө чейин сонун экен эт, киши боюндай болуп калды. Мына уже мыналар гүлдөп мынакей мынтип уже түйүлөйүн деп атат. Түйүлө баштады, уже. Түйүлө баштады булар, көрдүңбү мынакей. Карачы, монун астында бир отоо чөп жок го чиркин. Могу кичинекей огороддон эле канча түшүм көрүп атат мынакей. Могу жаңгак. 2 жыл болду отурускан. Ана быйыл түйүлүп мындай жаңгак. Бир Жаңгак түйүлүп калыптыр, э? жаңгак түйүлдү быйылчы мына. Муну каяктан алып келдиңиз эле? Муну чүйдөн алып келгем, этаж үйдө двордо бар да. Аябай өзү эрте бышат, анан эмеси да жука. Кабыгы да жука Кабыгы экен, жука, сүйрүү жаңгак. 3-жылда эле түшүмгө келди, э? Бул 3-жылы түшүмгө келди бул. Мына багбандар карагылачы, түшүмдү алам десеңиздер мынакей. Жакшы карасаңыздар 3 жылда түшүмгө келтирсе болот экен жаңгакты. Мынакей сонун болуп караңыздарчы мына. Жаңгак. Дагы бир жай кызыктуу нерсе да. Элдер там салып алган фундаментти калып калып атпайбы? Качмай байкаң. Фундаменттин ичине да алма отургузуп койгон да караңыздарчы. Мынакей могу жерде азыр эмне сорт качмай байке? Золотой. Золотой превосход, а? Золотой превосход бул. 2 жылдан бери түшүм берип атат. А мына болсо грушовка. Бул грушовка жай калма. Жай калма, бул грушовка. Могу да ошо эме, Золотой превосход. Golden Delicious, э? Golden Delicious. Бул жаңгак. Бул кето 3 жыл болду жакшы көтөрүлө албай койду. Быйыл жаңы көтөрүлдү мынакей. Бул жаңгак. Качкынбай байке элдер фундамент чоң жаңгак бул. Качкынбай байке жана элдер тиги фундамент куюп тамга даярдаса сиз фундаментти алмага дайындасыз го, э? Ооба. Анан муну түйүп бекер кетпесин деп берге эме деп отуруп койгон мынакей тиги. Ашкабак. Ашкабак. Ашкабак кандай болот ашкабак? Бул жанагы көк мындай тоголок. Көк ашкабак. Татты ашкабак болот экен го, аябай. Ичи сапсары ошондой. Мына берде да ашкабак турат жерде. Могу жерде да ашкабак. Караңыздарчы. Жолго дагы Булар эми аябай тамдын тегерет эле ашкабак кылып койду. Бияка чейин кетет да. Бекер кетпесин деп отургузуп койдум да берде. Бул жагында эмне? Бул эме Семеренко. Мына бу дагы быйыл былтыртан бери түшүмгө келип атат уже. Көк алма Семеренко, э? Семеренко. Мына жерде турган мына эме. Дарбустарды тигип кой турган. Мынакей. Дарбустар. Жылдан бери тигип атам. Дарбус уже жанагы балдардын ойногон тобундай болуп алат. Кызыл болот, татты, ширин. Өтө чоң болбойт экен да. Өтө чоң болбойт. Жүгөрү кадимки эле жүгөрү ортосунда бекер турбасын деп. Биягы болсо мына анделек. Бул анделек. Бул анделек мына. Бул кайсы учурда бышып калат эми сиздерде? Эми мына августта бышып калат булар. Августта эле бышып калабы? Августта эле бышат анделек. Тартып койгон былтыркы тарткан сүрөттөр бар, эмелери бар баары. Бул быйыл отурустум карагат. Көлдүн карагаты. Кайсы жак капитан карагатпы? Жөнөкөй эле карагат. Жөнөкөй эле карагатпы? Бул болсо эме бадыраң. Байлап койгону келсе тияк. Байлайын деп койгом да, байлаш керек. Тиги сеткага байлап койсом болот. Бу жерде 3 түр жүзүм бар. Мына жанагы эме жүзүм. Майда. Кишмиш жүзүм. Кара жүзүм. Ооба, кара жүзүм бул. Мынакей уже эмелери гүлдөп атат. Гүлдөп калыптыр. Мынакей бул гүлдөп. Бул болсо жанагы мускатный жүзүм. Мускат кызыл болот, э? Агышыбы? Агыш тоголок майда мускатный жүзүм мынакей мына. Сонун болуп алыптыр да караңыздарчы мына.
Бул болсо мына жанагы дамский пальчиктин азыр мындай сладкий түрү кызыл, кыпкызыл сүйрүү жүзүмдөр экен. Бул былтыр бир шенгел алган, быйыл эс алып алган жок. Ооба. Мына дыйкандарды көрдүңүздөрбү? Анан мунагу болсо өрүк. Көрдүңбү мына эмелери? Баткен өрүк, Баткен өрүк муну чоң болду. Муну Мынакей бу жерде, мынакей мындай болуп чоң булар. Ичи кыпкызыл болот бул. Мунун ичи кызыл болот. Булар болсо эме алкор. Кадимки эле кара өрүк. Канча кило берип коет ушул бир түп алкоруңуз? Аны эми санаган киши жок иши, чакалап өткөрүп коет. Өзүм катырам муну. Балдардын баарына берем, компот кылат шаарга. Эрте ушуучу эме капуста бул. Бир айдан кийин уже бул түйүлүп пышат. Тиги болсо бадыраң нар жагы. Бияга болсо картошка. Мына бу жер дагы мынагу жүзүм. Бул жанагындай чоң сүйрүү кара жүзүм булчу. Мына бу дагы уже мындайынан көрсөң мынакей бу дагы уже эме берип атат уже. Чүм берип атат. Аябай чоң экен, Чоң болот булар. Чоң болот экен, узун болот экен. А бул болсо мынакей бир түп жары 3 метр 4 метр эме. Жүзай. Жүзай, Улам кыркып пайдалана беребиз. Булар болсо жанагы эмелер капуста. Капуста кандай чоң-бу? Жо жанагы эме деп коет, слава деген капуста. Эрте ушучу. Анан мунун алды жалаң жазында чыккан, жазында мунун берден мунун айтып жатканда мына жерден 2 түшүп алам да. Бу жерде алдында эме бар. Нарцисс менен тюльпан бар болчу. Мунун астында дагы деле өсүп атабы же? Дагы деле калды булар. Тюльпан туруда. Тюльпан алдында калды, мен аргач жерге капуста отурсум. Капустаңды деле бир айдан кийин бышат, бышкандан алып алам. Анан ошол Тюльпан калып калат. Тюльпан турат. Көп айтсам касып ала берем. Анан бул болду мына жанагы эме чесноктой болгон эме пияз. Бул да тамырдан көйөрт, Тамырдан көйгөндөй эми чесноктой боло алат. Мунун килограммың 200 сом турат экен берекеде. Бул болсо кызылча бир түп. Чеснокты караңыздарчы. Жана бройлерный чесноктор. Чоң болот, Чоң болот. А мунун немелери бар экен, качан сурuyсуздар муну? Бул эми муну чесноктун негизи мындай болгондо суурбаш керек экен. Муну суурбай мындай мына жерден кесиш керек экен. Суураганда чеснок ооруйт экен. Муну мындай илгери бүт эле жулуп алчу эмес белек, муну жулбаш керек экен. Мындай кесип алып туруш керек экен чеснок. Мына жерде көрдүңбү, мындай бир 3 метр чеснок бөлөкчө болуп турбайбы мына жерде? Бул кең колдун жапайы чесногу. Уругун сээп, уругунан көбөйтүп кайра жана бирден чеснок болгон, ошону отургузгам. Кайта көбөйтүп алат. Эми ошо мына төртөөгүн ошо урук кылайын деп, мына төртөөгүн эксперимент кылып аткан экенсиз. Өзүнчө эксперимент кылып. Бул болсо эме алмурут. Кайсы? Талгарка да. Талгарка былтыр алган, быйыл эс алып атат. Союзуңуз да сонун экен. Карачы мына Союз дыйкандар мына союзден бир чөп жок. Мага жумушка келишет. Союздун чөбү көбөйүп кетти. Мен кантип отойбуз, эмне кылабыз дейт мынакей. 4 чөк союз. Узундугу бир 20 метр экен. Караңыздарчы, мына тазасын бир тоголок чөп жок. Муну болсо эме жанагы тоодогу өскөн золотой корень деп коет го. Бул ошол. Алтын тамыр. Алтын тамыр мунугучу. Муну касып Балам тоодон касып келген да. Анан тигип койсом ушул 3 жылдан бери 3 жылдан бери өлгөн жок. Ушундай өсүп турат да, золотой корень болот. Анан муну эмени кыйстыргам, гиляс мына жерге. Кана? Мынакей. Жаап койдуңуз беле? Жок, мынакей, мына. Муну тамырга мына жерден кесип туруп, кичинекей бутакабы? Муну кичинекей бутакка кесип койгон, бул өсөт мынакей. Жанданат. Бул гиляс болот. Буну эмне кылып койдуңуз баклажкаларды? Баклажканы жаз чыкканча көмөргөм да, анан эми бала бакыра берден тебелеп кетпесин деп, защит көзгө көрүнүп турсун деп. Көзгө көрүнүп тебелеп сындырып кетпесин деп койгом да. Канча сотик жер бар? Өтө деле чоң эмес окшойт, Жалпы бардыгын 2 огород, 3 огород кошкондо 14 сотик. 14 сотиктин эми где-то бир 10 сотигинде 10 сотигинде эме бак бар да. Танташ, бак-сак ишин баарын кылат экенсиз да. А могу жактагыларды ошондо бул жана кичинекей участоктардан эле көбөйткөн экенсиз да. Качымбай байке. Бул болсо черешня. Илгерки жапайы черешнялар экен. Илгерки баягы союз убагындагы черешня. Мынакей. Союз убагында черешня 5 түп болсо 2 түп калды. Муну качан тигилди эле? Ой, бунун тигилгенине атам ыракмат алып келип тигип берип кеткен. Там алганыңыздабы? 90-жылдар тиккен. Ошондон бери туруу, Ошондон бери өсүп келет. Караш 90-жылдан бери турат. Анан мына быйыл 20 жылдан ашып тур. Муну быйыл жаңы эле отургуздум, эме жанагы шабдалы. Шабдалы. Түгү жок шабдалы. Түгү жок шабдалы мынакей.
быйыл өстү жанданып. Кесип коюш керек экен бир аз. Кудай буйрса кезеткенсиз да. Бул жанагы ак эме золотой голден делишес. Мунун астын эле караңыздарчы, астын. Мына Тимеле тасырайт мына газон болуп турат. голден делишести мен өзүм кыйштыргам. Мурун эле мунунучу. Э, Мына жерден 2 алма келген да, превосход биягычы. Уже курап жарабай баратат. Анан муну бирөөнө ушуну кыйштырсам, бул ушу ак алма, голден делишес бияк. Анан ушу жакшы алма экен деп анан жанагы көчөттөрдү алып отурсоптойм бияка. Булар болсо превосход эме, крипсон мына. бул крипсон, э? Мына крипсон. Ушул эми ар бир бак канча түшүм берип коюп атат? Билбейм, эметкенде Бир жылда канча ушул мынакей бир ашып кетсе 7-8 түү алма бар экен. Ошондон канча алабыз? 1 тоннадан ашык го демиши. 1 тоннадан ашык. Ооба. Ар бири 250 кг. сорт болсо эме сорт. Рашида деп коет го. Апорт. Ошол. Рашида бул. Медовка деп да коюшат. Медовка да. Ооба. Анан муну дагы жанагы же алча эмес, же эме эмес. Бул сортчу муну. Же гиляс эмес эме экен да, ушундай. Өзүнчө сорт. Ап келип кыйштыргам алчагачы. 2 жылдан бери түшүм берип атат ушул. Кандай болуп бышат экен дагы? Вишнядай эле бышат окшойт, э? Эмеде чоңдугу гилястай болот экен, а даамы алчаныкындай болуп калат экен. А мына өрүк дагы эме. Жанагы ваткенский өрүк. Чоң экен, э? Аябай чоңоюптур. Чоң. Быйыл түшүм берип аткан экен да. Быйыл берип атат жаңы түшүмдү мынакей. Бир 9 уштукпу, 8 уштук алды. Мынакей урматтуу дыйкандар. Мынакей көрүп атсыздар. Кичинекей эле огород, 10 сотикке деле жетпейт го дейм. Биз азыр бир паста кыдырып бүттүк да. Ушу кичинекей жерден 1 жылдык үй бүлөнүн, мынакей үй бүлөнүн кирешесин табат экен. Мындай нерселерди чыгарганыбыз бул ар бир адамдар үчүн багы стимул болсун дейбиз да. Ошол аз жерден жакшы түшүм алып, жакшы киреше таап, үй бүлөсүнө багы күзүндө берекелүү багы киреше болсун деп, ошон үчүн ушундай тасмаларды сиздерге чыгарабыз. Мынакей эми Качкынбай байке, өзүңүз эми муну дыйкандарга, багбандарга, мына кичинекей огороду бар кишилерге эмне деп айтат элеңиз ушуну эми? Эми кичинекей огороду барларга эң биринчи эле адамга мээнет кылсаң, мээнет керек. Эме түшүм өзүңдүн мындай душаңды ошол жерге берсең, баягы жерине акыбетин кайтарып берет деген бекерге эмес да. Ошонун үзүрүнө жетесиң да. Ар убакта эме мээнеттенип иш кылыш керек. Эң башкысы талыкпай мээнет кылыш керек. Жадабаш керек. Жалкоолук кылбаш керек. Мынакей ушул багы күчтүү эркектин аркасында ар дайым күчтүү аялдар турат демейт эмеспи? Мына ушунун баарына багы эмени берип аткан, байкем жанында жүрүп аткан, мына жеңе келип коңузчу мынакей ушу жеңем. Жеңем дагы мынакей байкем мынакей келип берип отуралычы өзүм. Мынакей жеңе. Өзү канча жылдан бери мугалим болчу. Ошо мугалимдин аркасы менен пенсияга чыкты жеңе. Ушунун баарын байкем монун баарын кылып атат. Өзү эле жалгыз кылган жок да туурабы жеңе? Сиз да кошо кылып атасыз. Айтыңызчы эми. Биз эми ушул жерде жашаганыбызга 1987 жылдан бери жашайбыз. Ушул жерге түптөп түшүп келгенде эле там салып баштаганбыз. Там салып баштаганда эле жолдошумдун жерге жакын экени байкалган. Сразу эле келгенде бу жерге 2 түп сасна тигип, анан тырмактай жерге помидор, бадыраң эгип, андан кийин эле бул өзүнөн өзү кызыгып, жер менен иштегенди аябай жакшы көрөт. Бул укумдан тукумдан келаткан нерсе окшойт. Тайкеси Айдарбек тайкебиз Дендропарк деген парк ачпады, тоону томкор иштетти ал адам. Менин жолдошума бул жерде эле ушул 4 соту жерден ушунча түшүм алып, ушунча өздөштүрүп, бир чети өзүнө жакшы болуп атат. Анткени кыймылда жүрсө ушундай возрастта өзү үчүн жакшы эле болот экен. Ден соолугуна карап, таза аба, гүл негизи биздин ден соолугубузду аябай эле узартат го деп ойлойм. Жакшы, баары жакшы, ушул акыбети кайтып атат. Кудай буйруса, бала чакага ушул түшүмүбүз баарыбызга жетип атат. Эми Кудай ден соолук берсе, колунан келген иштерди жасай берет эми. Башка эмне кылмак эле? Үйдө отургандан кийин пенсиядагы адамдардын жер менен иштеп турганы жакшы окшойт. Ден соолук кыймылга. Бир чети эрмек, өзүнөн өзү. Эшикке чыгып кечке ушул жерде отурабыз, гүл жыттап, түнкү саат 12 чейин жайдын чилдесинде бала бакыралар келет каникулда, небереде. Биз бу жерде жолдошум экөөбүз эле жашайбыз.
Бала чаканын баары Бишкекте өздөрүнүн тирилиги менен. Бул менин Абушкам менен аябай сыймыктанам да. Бизге, бала чакама, баарыбызга экологически чистый тамактар менен тамактандырып атса, жашоо берип атат да бизге. Гүлдөр, кандай гүлдөр менен дем алсаң, сонун эмеспи. Мен аябай сыймыктанам, сыйлайм. Жаз башталгандан баштап алча, клубника, анан кийин катар менен эле кете берет биздин. Баардыгы бар. Жер жемиштин түрү бар. Дарбыз коондору, алардын сүрөттөрү бар. Жүзүм. Мен аябай сыймыктанам. Эмгеги зор. Кудай таалам актап бизге ден соолук берсин. Абушкам экөөбүз тең карыйлы, Кудай буйруса балдардын чайын ичип жүрө берели. Дайыма төрүндө сыймыктанып. Качкын байбайга канчага чыктыңыз? 68-те. Сизчи? 63дөмүн. Мынакей урматтуу дыйкандар. 68-те мен картайдым эмес. Калганын балдарым өтүштүн өстөрү кылсын деген эмес. 68-те тынбай жумуш кыймылдап, мынакей иш кылып, моунча жерди багып отурса, бул ден соолукка да пайдалуу. Давление, анан кийин инсульт, анан тиги дегендерге караганда мынакей. Сонун күнүгө кыймылдаган сайын өзү мындай стимул алып, карыганда жөн отурбай баардык жумушту кылып турса, оорубайт экенсиң. Карабайсыздарбы? Мына сону алмончоктой болуп туруп, качмай жээним менен мынакей Нуржамал жеңем сонун болуп отурушат. Мына ушундай каалылыкты ар бир адамга тилейм да. Ушундай мынакей. Эмесе сак саламат болуңуздар. Ушундай жакшы нерселерди сиздерге ар дайым чыгарып турабыз. Дагы бир жолу көрүшкөнчө.